Саламатсыңарбы 6 класс география боюнча онлайн сабагын баштайбыз. Өздүк гигиенаны сактап, колубузду самындап жууп жатабызбы? Азаматсыңар. Бүгүнкү география боюнча атмосфера деген жакшы бир теманы өтөбүз. Сабактын максаты атмосфера жөнүндө түшүнүк ала аласыңар. Атмосферанын түзүлүшүн билип, өз оюңарды жүгүртсөңөр болот жана алган билимиңерди турмушта колдоно аласыңар. Келгиле балдар, жер кыртышы канчага бөлүнөрүн эстейличи. Литосфера бул катуу катмар, ал эми гидросфера бул суу катмары, ал эми биосфера жандуу жаратылыш катмары. Ал эми бүгүнкү сөз кылып жаткан темабыз бул атмосфера, аба катмары. Аба катмары 3000 километрге чейин жетет. Эң ылдыйы бул жерде десек болот. Бул биз дем алып аткан аба. Ал жер бетин метеориттерден жана космостук зыяндуу нурлардан коргоп турат десек жаңылышпайбыз. Атмосфера болбогондо жер бетинде тиричилик болмок эмес, суусуз чөлдүү мейкиндиктер ээлеп жатмак. Аба эмнеден турат? 78% азоттон, 21% кислороддон жана аралашкан газдан, чаңдан турат. Азыр болсо балдар, учуп алып атмосферанын бөлүнүшүнө саякатка жөнөйлү. Тропосфера 20 километр бийиктикке чейин жетет. Мээлүүн алкакта жайгашкан, жөнөкөй сөз менен айтканда учактар учуучу катмар. Бул жерде жамгырдын жаашы, шамалдын болушу да байкалат. Тропосфера жерден жылуулук алат. Кийинкиси стратосфера 20-30 километрде жайгашкан. Стратосферада озон катмары орун алган. Өйдөлөй турган болсок, мезосфера жана термосфера. Термосферада температура көтөрүлгөн. Ал эми эң акыркысы экзосферада абанын температурасы -90 градуска чейин жетет. Демек балдар, абанын катмары татаал түзүлүш экенин билдик. А силер билесиңерби, абанын температурасын эмне менен өлчөйт? Туура, термометр жана термограф менен. Демек балдар, ушуну менен биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ал эми силерге тапшырма китебиңердин 104-бетинде таблица орун алган. Жердин атмосферанын курамынын өзгөрүү тарыхы. Дал ушул таблицаны дептериңерге чыйып жана түшүндүрүп мага айтып бересиңер. Саламатта калгыла, сабак силерге жакты деп ишенем.